Саламатсызбы Эмил байке, кандайсыз? Саламатчылык. Денсаулыгыңыз Кандайсыңар? кандай? Жакшы, рахмат. Дурус секинден. Биз көрөрмандарга айтып койсок, Эмил байке азыркы учурда Сеул шаарында жашап жүрөт. Бүгүнкү өзгөчө кырдаал боюнча Twitterде көптөгөн өзүнүн оюну, кеңештерин айтып жатат. Ошого себеп мен Эмил байке менен түз эфирге чыгып сүйлөшөйүн деп чечтим эле. Эмил байке, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен өзүм 99-жылы Кореяга окушка келгем. Бишкекте чыгыштануу факультети корейский тил бөлмөсүн бүтүп, анан Кореяга 99-жылы келип, бул жерде магистратура, докторантурасында окудук. Анан корейский стоматология боюнча компанияларда иштеп, азыр болсо ушу өзүмчө кичине жеке ишкер катары алектенип жатамын да. Рахмат. Азыр ошо коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал Кореяда киргизилдиби? Абал кандай? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Кореяда ошол февралдын 20-ларына чейин аябай стабилдүү болчу да, 30дай жуккандар болчу. Анан 20-сында ушул бир диний уюмдан ачак пайда болуп туруп, ошол жерде миңдеген адамдар чыгып, азыркы учурда 9000 жуккандардын ичинен бир 7000 ошол диний уюмдан чыгып атат да. Анан ошол 9000ден бир 5000дей азыр уже айыгып чыгып кетишти. Ошондо реалдуу саны бир 4000дей бар да бүгүнкү күндө. Ооруп жаткан. Карантинде, изоляцияда жаткан 4000дей бейтаптар бар. Бул Сеулдун ичинде элеби же бүткүл Түштүк Корея боюнча? Түштүк Корея боюнча. Сеулдагы аябай тынч эле болчу, 30-40 болчу, азыр бүгүнкү күндө 400дөй бар да. Жуккандар. Булар бир жака барып келгендерби же баягы контактный деп азыр айтышып атпайбы, же ошол себептен? Ошонун азыркы көпчүлүгү ушу Кореянын ичинде экинчи, үчүнчү жолу жугулган бейтаптар деп айтсак болот да. Анан негизинен Кытай Ухан шаарынан келип жуктургандар саны башында ушу 1-2 эле бар да, кытайлыктар. Анда калганы баары ушу корейцтер. Ошо Уханда барып келген, же Уханда ушу баягы диний уюмдун филиалы бар болчу экен да. Алар келип, корейцтер өздөрү эле алып келишти да, мындай айтканда. Булар деле дүйнөлүк саламаттыктын кеңеши боюнча баягы аэропорттон келгенде эле буларды изоляцияга алыштыбы, же булар үйгө барып анан белгилери билингенден кийин кайрылыштыбы? Кандай болду ушул жөнүндө да? Ошол булар аэропорттордо аябай жакшы, аябай эффективдүү түрүндө жакшы тосуп, ошол жерден текшерип, үйүнө жиберсе дагы ошо үйүнө биринчи үйүнө 14 күн карантинге отургузуп, ал жагын аябай жакшы контролдоп атышты. Ошол январдын 20-сынан баштап эле аябай катуу киришкен. Бирок ошол сиз айтып аткан алар ушу Кореядан чыгып калды да, диний уюмдан. Ошону билишпей калышты да. Ошол жакта Эгу деген шаар бар да. Ошо түштүк жагында, ошол жерде диний уюмда чыкты да, ошолор аябай тыгыз сыйынып, тыгыз жашагандыктан ошол жерден чыкты. Ошол жерди билишпей калышты да. Ал жерден 2000дей чыгып кетти. Тез арада. Аябай кыйналышты, аябай иштешти. Эпидемиологический мероприятияларды кылып. Түштүк Корея бул тартип менен көп белгилүү да. Анан ошол азыр эффективдүү күрөшкөн мамлекеттердин бирине кошулуп жатат Түштүк Корея. Анан сиздин оюңузча эффективдүү күрөшкөндүн кайсыл жагынан булар өзгөчөлүк алып болушуп атат да азыр? Кантип жеңишип атат ушул коронавирус илдетине? Мен корейцтер мисалга кыргыздардан бир жактары айырмаланат, же америкалыктан айырмаланат, андай эмес. Ошо бирдей эле эл, бирдей эле калк да. Буларга жакшы болгон себеби бийлиги жакшы иштеп берди да, аябай эффективдүү иштеп берди. Токтобой, алдын ала камсыздандылар. Мисалга
булар январдын декабрдын аягынан башташкан да. Маалыматтар болуп, 15 январдан маалыматтар болуп уже ошондо тест, ошондо эле ушул вирустун образецтерин 15 январда уже алып келишкен экен Кореяга. Кытайдан. Ошентип негизги мамлекет аябай катуу иштеп берди. Баары жактан камсызданып, өздөрү боюна алып, баардык жоопкерчиликти алып, аябай катуу иштеп келишет. Азырга чейин иштеп атышат, аябай катуу. Анан элдин баягы сезими да күчтүү экен, аң сезими. Абдан жакшы көмөк болуп берди. Мисалга 20 январлардан баштап эле ошондон баштап эле маска 100% кийишкен да. Январдын ошол 20-сында ошол Кытай жарыя кылган мезгилден баштап эле булар масканы түшүргөн жок, ушу 100%. Мисалы эгерде неме салыштырсак, Японияда мына балким ушу бир жума болду окшойт, эми мына неме кылышат да, 100% кийип атышат. Так алар япондор мисалы 2 жума мурун деле ар кандай фестивалдарды уюштуруп атты, көчөлөрүндө жүрүп атты, баягындай аябай шумный көчөлөр болот го Токиодо. Кадимкидей кылып жүрүшкөн да, неме шоппинг, сатып айланып. А Кореяда уже 15 ошо 20 январдан баштап 100% маска. Элдер бири-бири менен катташпай, мындай мамлекет бийликке аябай жакшы көмөк болуп беришти да. Ошону айтып кетмек. Элдин аң сезими жөнүндө да айтып кеттиңиз. Эл кандай өзүнү баягы мамлекеттин айткан кеңештерин так туура аткарып жатыштыбы? Мисалы, үйдө отургула десе үйдө, же ага карабай деле чуркап жүргөндөр, же паркта айланып жүргөндөр болдубу? Жок, негизи паркта айланып, көчөдө кадимкидей эле жүрүштү го, бирок ошол 20 январдан, ошо январдын аягынан баштап көчөдө эл азайып кетишти да. Көчөдө эл азайып. Анан мынагы Тегуда 26 февралда ошо чоң ачак, чоң вспышка болгондо, ошондон кийин фирмаларда үйүнө жиберип баштады баягы сотрудниктеринчи. Үйүнө барып, анан көчөгө азыраак чыга баштады. Анан мамлекеттен СМС кылып жиберип атты, новостиден берип атты, жаңылыктардан. Үйдө отуруңуздар, колдон келсе. Анан коомдук дистанция кармаңыздар деп, алар ошол январдын аягынан башташкан да, ушул нерселер, аракеттер январдын аягынан башталган болчу да. Ошондуктан жакшы эл дагы аябай кылып беришти да. Бул демек бүткүл система күрөшкөн турбайбы ошол коронавирус илдет менен? Бир гана мамлекеттен күтүп отурбай, алар көмөктөшкөн турбайбы анда, рахмат. Аны дагы бир сурайм, Милбайке. Жана Кореяда башында бат эле скачок болуп кетпедиби көрсөткүчтөрчү? Мисалы үчүн 500 ороду, 1000 ороду, андан ашып өттү да. Бул башкаларда болсо, башка мамлекеттерде акырын баратып, анан резкий скачок болуп кетти да. Бул эмнеге байланышы бар деп ойлойсуз? Тесттерди көп кылганданбы, же дагы башка бир себеп барбы? Менин оюмча ушундай да, эпидемия башталганда Корея абдан ачык айкын жасашты да, баардык информацияны чыгарып салыштылар. Баардык маалымат каражаттардан чыгарып атты. Ошол кезде башка мамлекеттер баягында аны политика кылып берген мамлекеттер деле көп болду да. Демек, артына көп катуу түшүшпөдү. Ушул маскаларды кийгиздирип, элге жарыялап, ошону көп кылбай эле жүрө беришти да. Мисалы, Италиянын деле негизги маселеси ошондо да, башында катуу мамиле кылышпады да, катуу көңүл бурушпады. Ошол алтын убактыны бир аз кетирип туруп, анан аябай күчөгөндөн кийин тесттерди жасап башташты. Ошол мен ойлогонум, ушу Корея жөндөн жөн эле аябай бир кайсы бир касиеттери, кайсы бир качестволор бар болуп туруп, аябай жакшы иштеп кетти деп ойлобойм. Бул жерде кадимкидей эле баягы дүйнөлүк саламат сактоо немеси барбы? ВОЗ деген уюму. Ошол жерде айткан эпидемиологиялык протоколду эле ишке ашырышты да. Анан ошол жерде эң негизгиси тест экен да. Тест абдан маанилүү экен. Ошо тестти
ошо башынан эле ошол январдан эле баштап жасап баштадылар. Аябай массалык түрүндө жасашты. Ошо башында корейстер эң көп кылып атышкан да, январдын аягы, февраль айы, март айы. Башка мына өнүккөн мамлекеттер февралдын аягынан, марттын ортосунан баштап башташты, марттын баштарынан. Аябай кичине кечигип кетишти да. Ошол эле Американы алсак, политика жагынан аябай мындай буруп салгандар болушту. Мисалга Россия, Кытайды айтсак болот, Турцияны айтсак болот. Кичине мындай өзү политикага бурбай турган маселе да негизи. Бир аз ошондой жактар болду. Америка болсо, алар бир аз шалакалык болуп кетти да аларда. Шалакалык болуп, убакытты аябай кечиктире беришти да. Аябай кечиктирип, ошол тест наборлоруну булар сертификация кылат да, ошол сертификациясын аябай кеч кылышты. Мына 15-марттарда кылышты окшойт. Ушул бир 2 жыл болду да. Кореяда болсо ошол тест наборлорду 20-сында Кытай жарыяласа, уже 21-inde уже ошо сертификациясы бүтүп 4 набор уже даяр болчу да. Эффективдүү кыймыл-аракет болду деп айтсаңыз. Кылып салдылар да. Азыр Америка болсо тестти кылбай отурушту да, тест кылышпай отурушту. Мына 15-мартка чейин эч кандай тесттер жок болчу да. Болгону 1500дөй тест кылган болчу. 300 миллиондон ашык населенияда 1,5 миң тест кылган болчу да 15-мартта. Ошол эң аябай чоң маселе болду да. Азыр эми сиз ошол Кореяда туруп, биздин Кыргыз мамлекеттин жасап жаткан кыймыл-аракеттерин көрүп атасыз. Сиздин өзүңүз Twitterде отуруп кеңештерди берип атасыз. Азыркы Кыргызстандагы абалдын сиздин оюңузча кандай? Эмне кылышыбыз керек? Сиздин өз оюңузду айтып кетсеңиз. Мен ошол Кыргызстанда ойлогонум ушу карантинге алып, чрезвычайный ситуация кылып, ошондой кылып атышат дем. Бир чети туура, бирок ал негизи жетишпейт го деп ойлойм да. Негизи баягы айткандай тест аябай маанилүү, анан ошо тестти кылыш керек. Анан ушул коронавирустун эпидемиясы менен күрөш үчүн бул иш бир мындай комплексный иш алып барыш керек экен. Аябай бир мындай үй тапшырма, баягы уравнение деп коет, ошондой экен да, отуруп алып буларды чечиш керек экен, комплексный. Аябай артына түшүп, ар бир детальдарын ойлоп чыгыш керек экен. Аны бийлик гана кыла алат да, мамлекет үстүндө кылбаса абдан кыйын болот. Анан мен ошо көрүп атам, мамлекетте бюджетте акча жок болуп, мындай жеке ишкерлерге көп оор жүк түшүп атат. Эми ал деле жаман эмес, бирок ошол эле мезгилде мамлекет өзүнө көрөп ошол нерселерди алып кетиш керек. Анан бир жерден башкарыш керек. Бул жерде мына мисалы республиканский штабтын башчысыны эпидемиолог коюш керек да. Анан ошо эпидемиолог түздөн-түз премьер-министр, президентке кабарлаш керек, эстеш керек деп. Бир жерден иштеп ошону алып кетиш. Анан тестти дагы бир жолу кайталап кетмекмин, абдан маанилүү да. Анан тест, изоляция. Анан Кореяда эң жакшы иштегендери эпидемиялык териштирүү деген командалар бар да. 100 кишини айлыкка отургузуп, как положено бир отделение түзгөн да. Ошол айлык менен иштеп, ар бир бейтапты табып, ошол бейтаптын баягы кредитный карточка историясы, анан GPS деген нерселер бар. Булар менен изилдеп, ал деле кыйын деле эмес да. Ошол бул жерде интервью кылыш керек да. Жолугуп маек куруш керек. Сен каерде болдуң, качан келдиң? Ал бейтап кайсы жерден чуккан? Анан кимдер менен жолуккан? Аларды тез арада эле билип алса болот да. Ошондой ошондой сотрудниктерди биздин мамлекетибизде түзүш керек да. Минздравдын ичинде болобу же штабтын ичинде болобу? Негизи бизде ушу санэпиднадзор деген бизде неме бар да. Ошонун ыйгарымын көп бериш керек да. Ошо ыйгарым берип, ошолорду көтөргүзүп, ошо республиканский штабка ошолорду отургузуп коюш да. Кореяда ошондой да. Минздрав болсо, министр здравоохранения деген киши, булар көмөк болуп беришет баардык жакта. Жардам. МЧСпи ушул
бардык ушу бийлик тармактарды неме баягы өкүл болуп берген дагы бир министрликти коюп беришке, ал деле көмөк болуп беришет да, Санэпиднадзорго. Анан ошо Санэпиднадзор баардык нерсени алып кетиш керек, өздөрү алып кетип, аларга бюджет куруп бериш керек, аларда мындай тез бир жака мындай акчаларды чыгарып турган мындай ыйгарымдарын көбөйтүп бериш керек да. Ооба, туура айтасыз. Анан ошо сиздин айткандарыңыз боюнча жыйынтык чыгып атам да, жанагы айтып атпайсызбы, элдин баягы өмүр баяны ким менен контакт болду, ошолор жөнүндө. Бул жерде элдин аң сезими канчалык бийик болгону жөнүндө да маанилүү да, себеби биз жакта мен бир эки видеолорду көрдүм. Элдерибиз кайрада мен ооруган жокмун, мен оорубайм, мен эч кимге зыяным жок деп эле кээ биркилер бекитип коюшуп атат да ошо оорунучу. Андай кылбай, наоборот, биздин элибиз жардам берсе, мисалы үчүн эгер вирус тапкан болсо, мен ошол жакындарымды ошо оорутуп албайын деп, өзү ошол дарыгерлерге барып изоляция болуш керек. Мен бүгүн дагы бир видео көрдүм. Бир эжекке жазыптыр, баягы видео тартыптыр. Мен ооруган жокмун, мен жөн эле жаткырып, дарылабай эле чыгарды депчи. Менимче бул эжекке эгер ошол оору коронавирус илдети болгон болсо, бул жеңил формасында ооруп чыгып, жакшы болгонуна сүйүнүш керек. Себеби мындан да оор өткөргөн болсо, анда татаал эле болмок да. Анан ал эжекке баягы жакындарыны оорутпай, элге салымын кошконуна мындай сүйүнүп кабыл алса жакшы болмок да. Ошо сиздин айткан сөздөрүңүз боюнча ошо элдик жоопкерчилик дагы аябай өтө маанилүү болуп атат да. Анан ушул кээ биркилер ишенип атат, кээ биркилер ишенбей атат, бул оору барбы жокпу депчи. Бирок мен сизге да бир суроо бергим келип жатат. Ушул пандемиядан кийин элибиз кандай жыйынтык чыгарыш керек? Өзүнүн ден соолугуна болобу, же элге, элдин мамлекетке кылган мамилеси тууралуу? Ошол сиз айтып кеткен ошондой маселелер эмнеден чыгат? Ошол ачык айкын маалыматтар жетпей атат да элге. Анан эл деле ошо бир аз коркунучтар бар. Анан кайсы жерге барып туруп тест кылыш керегин анча билишпейт. Анан ошол маалыматтар элге жакшы жеткирилбей жатат го деп ойлойм да. Ошондуктан бийлик жактан көбүрөөк ушул маалыматтарды берип, элге таратып, ошондой иштер жүрүш керек деп ойлойм. Анан ошол тесттерди деле ушу бийлик, мамлекет өзү алып кетсе жакшы болмок деп ойлойм да. Баардык нерселерди алып, ошол тесттерди кылыш үчүн ар бир региондо, ар бир айылдардагы врачтардын көрсөтмөсү менен ошол врач көрүп, бул бейтап коронавирус болушу мүмкүн, ыктымал деп ойлосо, сразу ушул жакынкы кайсы Минздравтан дайындаган поликлиника болсо, ошо поликлиникага түздөн түз жөнөтсө, ошол жерде кабыл этип, анан негизгиси бесплатный кылып бериш керек да. Сиздин айтыңыз боюнча ошо максималдуу түрдө элибиздин баарыны баягы көрсөтмөсү боюнча тесттен өткөрүш керек деп атасыз. Жок, мен айтайын деген ушу Кореянын жолу менен кетсек деген ойдо да. Кореяда баарын эле текшерте бербейт да. 3-5 немеси бар. Шарт болуш керек да. Чет өлкөдөн келгендер, анан кийин врачтын көрсөтмөсү менен, показания, врач өзү көрүп, ушундай деп врачтарга ыйгарым беришибиз керек да. Анан үчүнчүсү ошол мисалы кайсы киши болсо, ошо баягы мен айткандай эпидемиялык териштирүү деген кишилер өздөрү табышып, мисалы туугандар болот, кайсы күнү ким менен жолукту, ошол кишилерди таап, ошол кишилерге баарына бесплатно кылып бериш керек да. Анан врачка келип, врач ошо врачка ыйгарым бериш керек. Врач өзү карап туруп, мо ушул бейтапка биз бесплатно кылып беришибиз, ал ошо сурап билет да, мисалы ал киши бул Европадан келиптир. Анда бул киши ушул немеге ушул киши ошол жака тиешеси бар, бесплатный алганга деп, ушинтип врачтын показаниясы менен бесплатно кылып бериш керек. Анан жөн эле өзүм текшерем дегендерге аларга албетте акчаны лабораториядан алыш керек.
туура айтасыз. Азыр ошол лаборатория Банецкий деп азыр менимче бийлик менен контракт түзүшкөнбү, ошолор жасап баштайбыз дешип атат. Эми буюрса ниет кылабыз бул илдетти тартип менен жеңип чыгабыз депчи. Анан ошол маегибиздин акырында кыргыз элибизге каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз, эмне аткарыш керек, азыр эмне кылыш керек ошо илдеттен мындай өзүңүздүн как жарандык көз карашыңыз боюнча. Ошол Донецкийде жакшы демилге экен, бирок ошондой болсо да менин оюмча Банецкийден да көрө өкмөт, Минздрав болсун же санэпиднадзор ошолор өздөрү чет өлкө менен түздөн түз ушул баардык тесттерди сатып алып, ошону камсыздап, ошону өздөрү эгер акча жок болсо, кредит болсо дагы, бюджетте акча жок болсо, кредит болсо деле ошол мамлекеттин ролу деп ойлойм да. Ошону өздөрү аткарыш керек, жоопкерчиликти деп ойлойм. Анан кыргыз элине мен каалап кеткеним ошо дайыма ден соолуктуу болсундар, иштерине ийгилик, анан ошол демократия жагынан дайыма умтулса деген үмүттөмүн. Себеби демократия аркылуу биз жакшы жетекчилерди, жакшы лидерлерди бийликке алып келсек болот келечекте. Ошолор элге жакын болот, эл менен элге кызмат кылып бере турган ушундай жетекчилерди тандоо үчүн биз ушу демократиялык аң сезимдерибизди күчөтүшүбүз керек. Демократиядагы адамдын укуктарын сактап калсак болот. Ар бир өзүнүн укугу, элдин укугу, ошолорго умтулуш керек деп ойлойм. Ошо общий мамлекеттеги элдин аң сезими, демократиялык аң сезими канчалык күчтүү болсо, ошого жараша жетекчилер дагы тандалып, шайланып келе берет да. Ошону кааламакмын. Рахмат Эмил байке маегиңизге. Ушул видеону жүктөгөндөн кийин элибиз өздөрүнө жыйынтык чыгара алат деп ойлойбуз. Сизге да ишиңизге ийгилик. Буюрса баары жакшы болот деп биз дагы үмүт кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат, өзүң дагы аябай сакта, абайлап. Рахмат. Ийгилик.